Мен бүгүн Асман деген досум менен психологдон суроо жооп кылып, жалпы кыргызстандыктарга пайдалуу кеңеш алгыбыз келет. Асман досумду тааныштырсам, 1-класста окуп экен. Мектепте мыкты окуучу экен. Бирок мектепке баргым келбейт деп мени таң калтырды. Ошондон улам биздин маегибизди мындай сиздерге жалпы бөлүшүп, пикир жаратууга аракет кылабыз. Асман дос, канайбыз. Сен келечекте ким болгуң келет деп атасың? Музыкант. Музыкант болгусу келет экен. Бирок 1-классыңарда музыка сабагы барбы? Жок. Жок экен, Сен кызыккан кайсы сабактар бар 1-класста? Алфавия, жазуу, математика. Математика. Ушул сабактардан жакшы окуйсуң, Сүрөт сабак барбы? Сүрөт бар. Анан сүрөткө кызыгууң жокпу же барбы? Жок. Жок, Бул өтө маанилүү да. Бизде сендей эле бөбөктөр мектепке баргысы келбейт да, бирок билимдүү болгусу келет. Ошонун себеби ал силерде эмес, кеп ошо биздин билим берүү системасы силердей бөбөктөрдү мектепти сүйүп, мектепке тим эле тызылдап чуркап баргандай каалооңорду канааттандырган аракет кыла албай атабыз да. Ошондон улам мен Нурзада Нурбаева аттуу биздин агартуучу психологго ушул суроону жалпы бергим келет да. Асмандай болгон жигиттердин келечекке болгон мүдөөсүн канааттандыруу үчүн биз канткенде ушуларды мектепке баргандай, мектепти сүйгөндөй кылып өстүрө алабыз. Же сенден да суроо барбы? Кошумча сурооң барбы? Жокпу? Анда биз сага жооп алганга аракет кылалы. Саламатсыздар. Асмандын суроосуна жооп берсем, бул жерде Асман аябай жакшы, аябай маанилүү моменттерди белгилеп кеттир. Бул баланын мектепке болгон шыгын канткенде арттыруу керек. Бул жерде өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн мектептериндеги системаны карай турган болсок, ал жерде мугалим, ата-эне, бала. Ушул үч бурчтук байланышы аябай күчтүү да, жакшы. Бул жакшы системалаштырылган. Качан мугалимдин ата-эне менен, ата-эненин бала менен, баланын мугалим менен, мугалимдин ата-эне менен болгон бири-бири менен болгон байланыш тыгыз жана жакшы болгондо, ошондо баланын мектепке болгон мектепке баруу каалоосу, мектепке болгон сүйүүсү ошондо жакшы болот жана жакшы өнүгөт. Бул жерде сөзсүз түрдө баягы күнүмдүк болбосо дагы мугалим менен жумалык байланышып туруш керек. Бала негизи бир жумада кандай өзүн алып жүрдү, кандай мугалим байкаган балким кээ бир учурлар болду, же болбосо бала мисалы шайыр бала болгон болсо, бир күнү мектепке суз келди. Мунун себептери эмнеде болушу мүмкүн? Себеби баланын көңүлү дагы сөзсүз түрдө баланын кабыл алуусуна чоң таасирин тийгизет. Баланын шыгын дагы арттыруу үчүн, мектепке баруу каалоосун дагы арттыруу үчүн бул жерде ата-эненин дагы ролу чоң. Кандай дегенде, эң биринчи ата-эне мектеп жана мугалим боюнча негативдүү комментарийлерден алыс болуусу. Өзгөчө баланын жанында. Баягы мисалы, силердин мектебиңерден бүгүн мындай бала жаман көрүнүш көрсөтүптүр, же болбосо силердин мугалимиңер, силердин мектебиңердеги бир мугалим ушундай бир окуучу менен ушундай бир урушуптур деген сыяктуу, ушул сыяктуу негативдүү комментарийлер баланын каалоосун акырындык менен төмөндөтө берет да. Анын ордунда тескерисинче сенин мектебиң шаардагы мектептердин, жакшы мектептердин катарын толуктайт. Силердин мектебиңер мага аябай жакты, аябай мисалы кылдаттык менен угат экен окуучуларды, же болбосо ар бир окуучуга өзүнө жараша мамиле жасаган аракет кылат экен. Силердин мугалимиңер аябай аракетчил экен деген сыяктуу мындай балким балаңыз ал нерсени байкабашы мүмкүн, бирок ушул сыяктуу нерселерди сиз айтканыңызда бала ошол нерсеге дагы көңүл буруп, биякта толгон токой негативдүү нерселер болуп атса дагы, мугалим урушуп атса, же болбосо каалоосу болбой атса дагы, сиз айткан ошол кичинекей позитивдүү детальдардан улам баланын кызыгуусу дагы артышы мүмкүн да, артуусуна сөзсүз түрдө салым болот. Анан негативдүү комментарийлерди, мектеп боюнча негативдүү ой пикирлериңизди мүмкүн болушунча бала жок жерде
ата энелер бири бири арасында бөлүшүүсү дагы да туура болот. Анан кийин баланын бул жерде музыкага кызыгуусу бар, а бирок мектепте ал сабак жок. Буну кандай түрдө чечиш керек? Бул жерде эң биринчи ата эне бул нерсесин сөзсүз түрдө колдогон аракет кылыш керек. Ай сен каяктагын айтып атасың, мектептеги жок сабакты айтпай, андан көрө бар сабакка көңүлүңү буруп, ошол бар сабакты окубайсыңбы деген сыяктуу комментарийлер мугалим тараптан дагы, ата эне тараптан дагы сөзсүз түрдө эч кандай болбошу керек. Анын ордуна мүмкүн болушунча баланы колдогон аракет кылыш керек. Сен кызыгып атасыңбы? Бул сабак бизде жок, бирок сенин кызыгууң болгону аябай жакшы. Сен биздин Кыргызстандагы музыканттардан кимдерди тааныйсың? Ушул кишилерди тааныйсыңбы? Же болбосо тааныбасаң ушул кишилердин арасынан бирөөсүн изилдеп көрбөйлү чогуу деген сыяктуу балага ушундай бир түрткүлөрдү, ушундай бир суроолор аркылуу түрткү берүү, ышыктандыруу. Бул ата эне тарабынан дагы, мугалим тарабынан дагы. Анан кандайдыр бир кичине негативдүү комментарий ала турган болсо, дароо баланын ошол жерде калоосу, ошол жерде шыгы, ошол жерде мындайча айтканда шагы сынып калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде кылдаттык менен мамиле жасоо керек. Анан кийин мүмкүн болсо сабактан сырткары, сабагы бүткөндөн кийин же болбосо дем алыш күндөрү бала менен чогуу талкуулап, бул жерде кошумча дагы ошо музыка боюнча кошумча курстарга, кошумча жерлерге алып барып, ошол каалоосун, ошол ичиндеги мотивациясын өчүрбөй, тескерисинче колдоп, ошол тармакта баланы өнүктүргөнгө аракет кылалы.